Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда өзөктүү маселе программасынын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Заман талабына ылайык чөнтөк телефон ар бир балдардан тартып кары картаңдарга чейин жетти. Учурда өспүрүм курактагы балдардын 85–90%-нын жеке өздөрүнүн чөнтөк телефондору бар экендиги баарыбызга маалым. Өзгөчө мектеп окуучулары үчүн заманбап үлгүдөгү телефондордун пайдасынан зыяны көбүрөөктөй. Мына ушул темада жана жалпы эле коопсуз мектеп долбоору боюнча маектешүү үчүн биз Европа биримдигинин мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун каржылоо механизмин өнүктүрүү долбоорунун координатору Канат Кубатбековду жана Бишкек шаарындагы номер 13 мектептин завучу Замира Момункулованы студиябызга чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Алгач суроону сизден баштайын. Коопсуз мектеп долбоору боюнча атайын стратегия иштелип жатты эле. Кандай ишке ашып жатат? Азыр сиз билгендей эле өткөн жылы февраль айында биздин долбоор башталган. Бул Евро биримдиги тарабынан каржыланып жатат. Анан бир эл аралык уюм Конрад Аденауэр фонду жана биздин жергиликтүү МПО, бул экологиялык кыймыл, биом кыймылы тарабынан ишке ашырылып жатат. Буюрса бул долбоор 3 багытта иштеп жатат. Бул биринчи багыт бул экологиялык коопсуздук, мектептерде экологиялык коопсуздук, экинчи бул мектептерде физикалык коопсуздук, анан үчүнчү бул мектептерде психологиялык маалыматтык коопсуздук. Экологиялык коопсуздук бул деген ошол мектептин ичиндеги жана мектептин сыртындагы айлана чөйрөнү жашылдандыруу боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Анан физикалык коопсуздук дегенде бул деген имараттардын жанагы абалы, жабдуулар жана имарат жанагы эмеректер мектептин ичиндеги ошол мисалы деген балдардын боюна, жашына ылайыктуу, жана мисалы азыр деген бизде Бишкек шаарында 3 пилоттук мектеп иштелип жатат. 3 пилоттук мектепте мисалы 21-чи республикалык мектеп-интернат. Мектеп-интернатта биз деген балдар үчүн атайын трансформер эмеректерди алып бергенбиз, парталарды. Ал деген ошо боюна жараша, анан жашына, курагына жараша аны ылдыйтса болот, анан чоңойтса да болот да. Мисалы ошондой анан аларга мисалы маалыматтык психологиялык деп жатабыз. Коопсуздук, маалыматтык психологиялык коопсуздук бул деген мисалы азыр гаджеттер, инновациялык кандайдыр бир технологиялар, анан замандын талабы менен жашаш керек да, мектептерде замандын талабына жооп бериш керек. Ошон үчүн биз азыр инновациялар киргизип жатабыз мектептерде. Бул мисалы интерактивдүү доска. Интерактивдүү доска атайын класска коюп бергенбиз. Ошол интерактивдүү доска аркылуу мисалы биология, география сабактары азыр мугалимдер үчүн, анан окуучулар үчүн билип алып жаткан азыр дагы кызыктуу өтүп жатат. Анткени ошол жерде бир канча тиркемелер бар, программалар бар. Ошол программалар мисалы ошол глобусту же мисалы айванаттын жана организмин, эмелерин, жерлердин аттарын, мисалы география сабакта кээ бирки программалар бар. Ошол жерде 3D деп коет. Ошол жерде көрүп, ичине кирип, ошол мисалы кандай колизейди көрсөң болот, ичинен көрсөң болот да. Ошол каалашынча ошондой нерселерди биз деген мектептерге киргизиштик. Буюрса бул деген бир гана пилоттук мектептер болуп жатат, бирок министрлик тарабынан буюрса бул иш-чаралар колдонуп жатат. Буюрса мамлекетте жардам берсе, булар ар бир мектепте болсо абдан чоң бир жетишкендик болот. Экологиялык, физикалык жана маалыматтык психологиялык боюнча бул деген сөзсүз азыр маалыматтык коопсуздук болуп атпайбы? Мисалы көптөгөн балдар интернетте абдан көп маалымат. Аны кандайдыр бир фильтр жасаш керек. Жаман да маалымат бар, жакшы да маалымат бар. Ошонун арасынан мисалы азыр биз комплекстик стандарт иштеп чыгып жатабыз. Ал комплекстик стандарт ал деле 3 багытта болот. Ал жерде болгон Кыргызстанда болгон жанагы НПАлар коопсуздук боюнча, мектеп чөйрөсү боюнча аларды изилдеп жатабыз. Башка мамлекеттик органдар менен азыр бизде жумушчу топ бар, алар иштеп жатат анын үстүндө. Буюрса азыр драфтыбыз даяр. Аны буюрса министрлик менен чогуу ошол өкмөткө сунуштап же кандайдыр бир башка НПАлар аркылуу ишке киргизгенге аракет кылабыз. Сөзсүз мектептерде бир универсалдуу, комплекстүү ар бир мектептерге тиешелүү бир кандайдыр бир стандарттар болуш керек. Алар бир документте буюрса болсо абдан жакшы болот. Жакшы, мына гаджеттер, окуу программасын алдыга жылдырыш үчүн керек да. Ал эми окуучулар үчүн чөнтөк телефондорунун канчалык зарылдыгы бар? Окуучулар үчүн чөнтөк телефондордун зарылдыгы биринчи кезекте алардын коопсуздугу үчүн, мисалы үчүн башталгыч класстын окуучусунун ата-энеси өз убагында мектепке келип баласын алып кете албай калса, байланыш каражаты катары албетте ал керек нерсе. Ал эми
балдардын жана смартфондорду сабак учурунда колдонуп жанагы бизге сабак билим алуусуна таасир бербей терс көрүнүштөрдү көргөн сайттарга оюндарга кирип кеткен убакыт албетте ал сабак учурунда терс таасирин тийгизет. Анткени ал билим алууга мугалимдин берген маалыматына оюн топтобой алакдуу болуп калат. Андан кийин ооба, анан дагы үй тапшырмаларын доскага жазып береби же болбосо жана кулактандыруу тактасындагы сабактардын жүгүртмөсүн эле алалы, элементардык нерсе. Ошолорду баягы жазып алып эске тутуп эс тутуму жакшы болбой калып атат да. Анткени сүрөткө тартып алып эле алып кетем, болду, анан үйдөн карап алам. Үйдөн караганга айрым учурда шарттуу болуп калат, болбой калат. Эми бул муну баягы биз чоңдор, мугалимдер, ата энелер мындай жакшы көзөмөлгө ала албагандай болуп атабыз да. Сиздердин мектептерде шарт. Биздин мектепте балдар смартфон алып жүрүшөт, бирок мен айтып кете турган нерсе, былтыркы окуу жылында 4-класстын класс жетекчиси ата энелер чогулушунда ата энелер менен бирдикте кеңешип, мектепке жана кнопкалуу телефондорду гана алып келип, ал эми смартфон, планшеттер менен үйдөн ата энелердин көзөмөлүндө колдонууга сүйлөшүп алышкан. Ал жакшы көрүнүш болот экен да. Заманбап акыркы үлгүдөгү телефондорду колдонууга үйдөн колдонуп. Үйдөн колдонуп, сиздерде мектепке байланыш каражаты катары кнопкалуу телефондорду алып жүрүшкөн. Жакшы. Сиз айтсаңыз, электрондук мектеп, интерактивдүү мектеп жана азыркы биз айтып аткан коопсуз мектеп долбоорунун кандай айырмачылыктары бар? Мисалы, ошол эле гаджет же уюлдук смартфон жөнүндө айтып кетейин. Анан ошол мектептин пайдасы, зыяны балдар үчүн. Мисалы деген, азыр психология, азыр коомдо талкуулар жүрүп жатат го, уюлдук телефондор окуучулар үчүн керекпи, зарылбы же керек жокпу, же тыюу салыш керекпи деп азыр жогорку кеңештерде кандайдыр бир мыйзамдар каралып чыгып атат да. Ага бир нерсе айтып кетсе болот. Мисалы, ар бир нерсенин терс жана оң тараптары бар, жактары бар. Окуучулар чөнтөк телефондоруна көз каранды болуп калды дегенге кошуласызбы? Эми ар бир нерсенин мен айтып кеткендей эле оң жана терс тараптары бар. Ал сөзсүз, мисалы, кандайдыр бир окуучулардын назарын өзүнө тартат, алар деген ошол телефонду көп колдонушат. Мисалы, бир гана пайдалуу сайттарда отурбастан соц тармактардан эле отурушат, анан ошол көп эле убакытын жеп коет да. Бирок дагы бир нерсе айтып кетейин. Чектөөлөр менен жана тыюу салуу менен биз ийгиликтерге жетишпейбиз. Анткени мамлекеттик деңгээлде мындай суроолор чечилбеш керек. Бул мындай маселелер бул мектеп деңгээлинде чечилиш керек. Мисалы, азыр психологиялык коопсуздук боюнча биз кандайдыр бир канча механизмдерди иштеп чыгып атабыз. Анан ошо бирөөсүн айтып кетейин, бул мектептик конференция деп аталат. Мектептик конференция бул ата энелердин, мугалимдердин жана окуучулар менен уюштурулган атайын площадка да, платформа. Ошол жерде окуучулар, ата энелер, мугалимдер болуп чогулуп, ошол маселени талкуулайт. Мисалы, бир гана телефондун уюлдук телефондор эмес, мектепке тиешелүү кандайдыр бир маселелер болсо. Мисалы, эгер окуучулар ошол кандайдыр бир чечим чыгаруу процессине киришсе, өзлөрүнүн сунуштарын берсе, алар ошону аткарат деген мүмкүнчүлүк жогорулайт. Анткени алар өзлөрү сунуш берди, өзлөрү катышты, өзлөрү добуш берди. Ошондуктан, мисалы, бул мыйзам түрүндө чектелиш керек дегенге биз каршыбыз. Анткени мындай нерселер мектептердин өзүнүн кандайдыр карамагына калтырылса, анан ата энелер, мугалимдер, окуучулар өзлөрү чечсе, бул нерселерде андай жакшы болот деп биз эсептейбиз. Мисалы, электрондук мектеп боюнча, мисалы, ошол эле гаджеттер, ошол эле телефондор, ошол эле интерактивдүү доскалар окуучулардын жана мугалимдердин да жумушун жеңилдетет бир топ эле. Мисалы, эгер ошону туура нукта колдонсо, анан ошол окуучулардын назары телефондо атпайбызбы? Ошол телефондун иштөө боюнча кандайдыр бир ыкмаларды, ошол жакта билим берүүчү булактардын сайттарын ошо мугалимдер көрсөтүп, түшүндүрүп, бул жакшы, бул жаман, же бул нерсени колдонсоңор бияктан мындай билим алсаңар болот. Мисалы, техникалык жактан билим алгыңар келсе, бул сайттарга кирип мындай онлайн сабактарды сабактагы мектептен тышкары көрсөңөр болот деген кандайдыр бир маалыматтык кампания жүргүзүлсө, бул министрлик тарабынан деле, мектептердин тарабынан, мугалимдердин тарабынан, ата энелердин тарабынан деле жүргүзүлсө, бул анда биздин балдар социалдык тармактарда бири-бири менен чатта жазышпай, ошол мисалы ошол энергиясын билим алууга жумшайт. Мындай иш-чаралар көп
жүргүзүлбөйт да. Мисалы бир эле биздин нерсебиз бул тыюу салып коюш керек. Телефон колдонуп атабы, жок колдонбош керексиң деп алып коюшат, коюп коюшат. Бирок айтып кеткендей эле бул бирөө эгер алып койсок деле бул бирөөнүн жоопкерчилиги да. Мисалы мугалимдер андан тышкары деле көп милдеттери, иштери бар. Эгер ошону алып туруп өзүнө коюп койсо, мүмкүн ал жоголуп кетет же уурдалып кетет класстанчы, ал жоопкерчилик кайра эле мугалимдин мойнуна, анан ким күнөөлүү? Кайра эле мугалим. Ал деле туура эмес. Ошон үчүн ар бир нерсени тыюу салып атканда, ошонун тыюу салуу жолдорун абдан этият менен карап чыгыш керек. Рахмат. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, келип көрүүчүлөргө кененирээк маалымат бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгиликтер, жетишкендиктер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү меймандарыбыз Европа биримдигинин мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун каржылоо механизмин өнүктүрүү долбоорунун координатору Канат Кубатбеков жана Бишкек шаарындагы номер 13 мектептин завучу Замира Момункулова болду. Сиздер өзөктүү маселе программасын Кыял Шаршееванын алып баруусунда көрдүңүздөр. Амандыкта көрүшөлү.